Балага алимент төлөш керек. Бул баланын рызкы. Бала өзүнө өзү мисалы жашап кетпейт да. Ринг менен соттун эмне айырмасы бар? Спортто биз физикалык тараптан күчтүү көрсөтөбүз өзүбүздү. Жарандарга бир мен дагы пайдам тийсин, алар деле өзүнүн укугун коргошту билсин. Аялдар эмнеге мага ишенет? Көбү келгенден кийин мен менен сүйлөшүшөт. Сүйлөшкөндөн кийин гана ошол сизге ишимди тапшырам. Себеби мен ал жакта не только мыйзам тарабынан өзүнө деле поддержка беришке аракет кылам. Ошол эркектер үй бүлөлөр эмнени түшүнбөйт? Баягы балага алимент төлөш керек. Бул баланын рызкы. Бала өзүнө өзү мисалы жашап кетпейт да. Ошол убагында төлөп, анан эмнени түшүнбөйт эркектер дагы? То, что бала апасы менен жашаган ыңгайраак деп, ошону түшүнбөйт. Өз негизи бала мындай да экөөсү связанный нерсе. Сиз ишти утуп алсаңыз, уже адам өзүнө келип калат. Себеби ишенич пайда болот. Мен дагы коргой турган органдар бар экен, мен дагы интересим карай тургандар бар экен деп өзүнө мындай кичине поддержка элестетишет ошолор. Мен азыр мындайча айтканда эркектер жаман көрүп калыптыр. Сен эмнеге только аял тарапты эле карайсың, эмнеге эркектерди дагы укпайсың деп. Неге мен эркектерди дагы угам. Просто биздин эми көбүрөөк учурларда эми аялдар арызданат. Ошон үчүн мен ошол блогду ачыкча сүйлөп, алимент тууралуу, неке бузуу жөнүндө. Эми жарандарга бир мен дагы пайдам тийсин, алар деле өзүнүн укугун коргошту билсин. Бир мага жаран кайрылган, ошол биздин айтпай эле коеюн, бул жакта частный мектептери бар экен, директор экен өзү. Балдарды талашып атат азыркы күндө. Өзү да өтө грамотный экен, балдар апасын азыркы күндө. Мен ошолорго катышып, азыркы күндө биздин пайдабызга чыкты. Себеби балдарды баягы коркутуп койгон экен. Бир кичинекей баласы бар экен, ошол кичинекей баласыны бир баягы комнатаны жаап коюп, светин да өчүрүп койгон экен. Азыр баласы кичине баягы тил чыгыштан кыйналып атат. Баягы тили чыкпай калганда азыр талашпай атат, себеби ал бала кичинекей азыркы күндө. Андан кийин дагы бир кичине кызы бар, аны талашпай атат азыркы күндө. Бардык токтогон эмоцияны мен түшүп залга чыгарам. Ошол жерде жеңилдеп, өзүмө кичине дагы бул иштер өтүп кетет деген ой менен ошол катышып, анан ал жакта ошол полный негативтеримди таштап чыгам кайра. Спортко мен өз негизи жаштыгымдан кызыгат элем, анан анда мага мүмкүнчүлүк болбогон барганы. Себеби айттым го, биз жалгыз апам өзү өстүргөн, ошондо бизге мүмкүнчүлүк болбогон. Аны спортко барганга биринчиден биринчи менин оюма өзүм эмес, үй бүлөмү коргоо келген, биринчи үй бүлөмү коргоо, андан кийин өзүм. Ринг менен соттун эмне айырмасы бар? Спортто биз физикалык тараптан күчтүү көрсөтөбүз өзүбүздү. Наркы сот тарабын айтканда ал жакта уже эмоционалдук, анан кандай өзүңүздү ошо мыйзам билгениңизди, билимиңизди көрсөтөсүз ал жакта. Бул өзүңү биринчи очередь коргоо. Азыр көрүп атабыз мындай учурларды, кичинекей кыздарды зорлуктоо болуп атат. Ошону өзүнү мындай охранять кылыш үчүн бул жакшы нерсе негизи. Биздин менталитет ошондой ойлойт экен, то что көчөгө чыгып кетсе болду, жаман кыз болуп калат деп. Нет, андай эмес. Кыз өзүнө туура болсо, любой жерде өзүнүн рызкын табып кетет да. Үй бүлөдө ар түрдүү учур болот да. Ажырашкандан кийин ким багат аны? Балдарыны ким багат? Ошого аракет кылыш керек аялдар. Өзүнүн мындай самооценкасын көтөрүш керек любой жерде. Мен келечекте кызыма айтат элем, ошол дүйнөгө келгенден кийин, чоңойгондон кийин өйрөтөт элем. Баягы басар дусарыны мен эчтеке запрещать этпейм. Себеби запрещать этсең, ошол адам дагы кылат экен ошол нерсени. Мен аялдарга ошондой кеңеш берет элем. Аялдар эч качан өзүнү акыркы орунда көрбөсүн, алдында болсун. Себеби аялдар болбосо жашоо деле болбой калат. Аялдар воспитать этет балдарды, аялдар бардык ошол үй бүлөдү маселени чечет, бардык нерсени кылат. Мен ар доюм менин эшигим ачык. Аялдар келсе, мен бардыгына тең карап туруп, тең сунушум берем. Менден кандай жардам болсо келе берсин. Мен өзүм жакшы рада буду их встретить. Көбү ошо улутум деле сурашат экен. Эмне ишимде улутум сурашат экен, улутуңуз ким деп. Мен негизи мен апам узбечка, атам пакистанец. Ошол экөө аралаш болгон. Юриспруденцияга өтө кызыктуу вакыя менен келип калганмын өзү.
бирок жаштыгымдан медик болом деп элестеткенмин өзүмдү. Бирок жашоо ошондой экен. Кайра эле ошо юриспруденцияга поступать этип, ошол мен өзүмдү анан юрист тарабынан ошол өзүмдү кийинчерээк карьерамды уже секин баштап строить этишти баштагам. Эң чоң үй бүлөдө менмин, менден кийин укам бар. Ошого чоң болгонума байланыштуу менде көбүрөөк өзүмдү ответственность сезем үйдө деле. Себеби мен апамды өзүм поддержка кылам. Биз апам менен как подруга сыяктуу эле сүйлөшөбүз. Ошондой апамда деле апам жалгыз биз өстүргөн. Себеби мен жаштык кезимде атам менен апам ажырашып кетишкен. Анан өзү өстүрүп, анан өзүнүн кыйынчылыктарын мен көргөмүн да. Бизди кандай учурларда чоң кылган, эмнелер кылган, ошолор мага дальнейшем ошол менин сферама келишим деле, ошо иштешим деле бул биринчи мен апамды салмагы кошулган буга. Мен көргөмүн, апам жалгыз бой 2 баланы өстүрүш кыйын болгон. Ошондуктан мен деле ошол жаштыгымда өзү эмне кылган иштерим болбогон бул сферага келгенчейин ошо бир апама поддержка кылам деп, үй бүлөдө эң чоңу менмин деп аракет кылышты баштаганмын. Ооба, конечно, бул сомнение болот. Биринчи сот отурума киргендеримди эсте алам. Биринчи сүрдөп, анан кийинчерээк бул сферага көнүгүп каласыз экен. Бизде көп учурлар ошо алиментти тапшыргандан кийин бала тартыш маселе пайда болот. Пайда болгондон кийин анан балдарды экөө талашат, анан балдарды уурдап алып кетип калат атасы. Лишь ошо максат алимент төлөш максатында. Мисалы, азыр деле бир ишим кетип атат, балдарды бербей койду апасына. Анан апасы ыйлап келди, мага бербей койду ошо алимент төлөш максатында деп. Баланы абалын көрүп, биз дагы эми жашоодо кийинчерээк биз дагы балалуу болобуз. Ошолорду көрүп, бала кандай кыйналып атканын азыркы күндө, апасын көрбөй жаткандар, атасы менен жолукпай аткандар канча. Просто баланы көбүрөөк психикасын ойлош керек бул жакта.